Рахмат, Нурлан Самбекович. Мен дагы ошол өзүмдүн округумдагы социалдык объектилер жана жолдор боюнча протоколдук тапшырма берип, сиздерге жаздырып коеюн. Алмаз Акынжанович. Шарк айыл, Кара-Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө медресе деген айыл бар. Ошол жерде бүгүнкү күндө азыр Момбеков деген мектеп бар. 400 менде окуп атышат. Ошонун жанында эле 2 гектар жер трансформациядан өтүп, бала бакчага мектепке деп бөлүнгөн. 2 жылдан бери кайрылабыз, эч эле ушул нерсеге көңүл бөлбөдүңүздөр. 400 менен окуп аткан мектепке деле очередь келсе керек. Ушу элдин көйгөйү бул Ош шаарына кире бериштеги айылды айтып атам. Ушуну эске алып жатсаңыз. Ушул эле Шарк айыл өкмөтүндө маданият участкасында быйыл капиталдык салымдар боюнча 2 көчө кирди эле. Ал көчө быйыл бүтпөй калды. Ушул көчөнү дагы сөзсүз түрдө эмки жылдын 24-жылдын титулдук тизмесине киргизиңиздер. Эл күткөн боюнча накышка кирип кеттик. Кийинки Төлөйкөн айылында, Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү Төлөйкөн айылында да 1,5 километр асфальт бүтпөй калды. Быйыл президентибиз барганда ошол ипподромдон бурулду, андан аркы жагы калып кетти. Бул да 1,4 километр. Убагында планга кирип 7 километр быйыл басылмак эле, ошо 1,5 километр калып калды. Ушуну да эске алсаңыз, буну да титулга киргизиңизди суранам. Кийинки маселе Төлөйкөн айыл өкмөтүндө Озгор айылында 60 орундуу бала бакча башталып, 2021 жылы 4 миллион сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Бүгүнкү күнгө чейин пайдубалы, анан дубалы бүткөн, ошол боюнча токтоп калды. Себеби дегенде жергиликтүү бюджеттин алы жетпей атат. Ошону ушул республикалык бюджеттен каржылап бүтүрүш керек болуп атат. Муну да планга жазып койсоңуздар, элдин өтүнүчү. Кийинки маселебиз Мады айыл өкмөтүндөгү Кыргызчек айылында 280 орундуу бала бакчага бардык документтери бүтүп, жер тилкеси даяр, трансформация болгон, 1,2 гектар жер даяр. Ушул боюнча дагы капиталдык салымдарга киргизесиздерби, планга киргизесиздерби, ушул нерсени да жасаш керек. Эл өтө көп. Алмаз Акынжанов, сиз жакшы билесиз, ал жерде элдин жыштыгын. Кийинки маселебиз Мады айыл өкмөтүндөгү Чагыр айылында 100 орундуу бала бакча. Бул дагы бардык документтер даяр болуп турат. 2 жылдан бери мен кайрылам. Бала бакча куруш керек. 17 сотук жери трансформация өтүп, тиешелүү документтер даяр. Муну да планга киргизсеңиздер. Ошол эле Мады айыл өкмөтүндө социализм деген участка бар. Быйыл